Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Anda subhanallah surallah ötөзі. Assalamu alaikum ustaz. Больницадан жазған дарыларды içip жатам. Жатты мен сіздің чөп дарыларды içip жатам. Еш нәрсе болбойт. Больницаны тоқтатып турайын. Аман болыңыз. Сіз жақсы көресіз. Оорубаңыз. Рахмат. Жоқ, içe берле. Больницаны. Негізінде мен ушундай эмемин. Эч качан больницаны түртпөйм. Даже көпчүлүктөргө айтам, больницага барыңдар. Негизи жаз күз сөзсүз дарыланып койгула, карап койгула. Жаз күз тиш доктурга барып койгула. Десе тишиңер курт болсо оозуңар сасык болот турат. Ошол себептен субханалла биз көп убактарда көңүл бурбайбыз да. Бизде мисалы ашказаныбызда кичине паразиттер пайда болуп калганда оозунан сасык чыгып баштайт. Ошол себептен жанагындай бир иштеген дарыны ичип, доктурларды алар 10 жыл окуган 10 жыл окуп, бир эле орган мисалы бөйрөктүн врачы бар. Ошол врач 9-10 жыл только бөйрөктөн өмүр өткөн үчүн бөйрөк эле карай берет да. Чын. Эми ал бөйрөкчүнө бүт барын билет. Эми шабашчыл болуп кетпесе эле калган жагы барын билет. Туура? Акча берилип кетпесе чыныгы врачтар ошо сен айыктырганын үстүнө өмүрүн берет керек болсо. Ушу сен ойлоно берип, ошо өзүнүн бөйрөгү отказ берет. Ушундай. Ошол себептен субханалла врачтарга баргыла. Көрүнгүлө. Анын врачтар көрүнгөндөн кийин сени таза болду, эчтеке жок, биз эчтеке кыла албайбыз десе, таң көрүп чөтө бул жерге молдо баш керек экен дешет да. Ошондон кийин врач айтты, бул жериңде бир нерсе бар окшойт ай. Мындай кылай. Деди, врачты көрдүм, кыл, машалла, айтканын кыл. А бизде кээ бирлер бар, мисалы, молдоке бул жер муну иштебей баратат дейт, больницага бар десем, жок, сизге эле келе берейинчи дейт да. Айдым кайдан билем, жүрөгүм субхана бир жакшыраак сокпой, жакшы эметпей, давление башында бир кан тамырың үзүлүп калды, ошон үчүн бир жериң да ооруп атат. Уже кан тамыр үзүлдөн соң паралич болуп калышы мүмкүн. Анан кийин чыгышат, анан кийин тиги молдого оорутуп, бул ошол молдо деген врачка барбады атып, парализация этип калды дейт. Өмүр айтпайм больницага барбы депчи. Бар, берген дарысын ич. Эгер мисалы өмүр бою ичип келаткан болсоң, пайда жок болсочу, анда токтотуп кой. А эгерде субханалла баягы пайдасы болот ал, ич. Биздин немебиз эч кандай зыян бербейт. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сиз Покровкага барганыңызда адамдарды көрөсүзбү? Атам ичип коет. Көп нерсени билбей калат. Коркобуз. Жана аялдарды барса болот, соп жатат. Аллахыңыз ыраазы болсун, Аллахтын өмүрү узун болсун. Покровка мескенти Поляна дейт, Поляна деген айыл бар турат. Светлая поляна да? Слушай, Светлая поляна бар. Орустар молодец, Тепо Светлая поляна деп коюп алган, Кыргыздар да шепей, таң калады. Поляна деп коюшкан да. Кыргызча отургушу. Иншалла, ошо кишини караганы барабыз. Сабак болот асли, кадимгидей сабак болот, мындай эле. Ушул жерде эмне болсо ошол болот. Анан машалла ар бирин карап беребиз. Машалла. Какое лекарство посоветуете после инсульта при высоком давлении? Так, можно. Да. Знаете, вот бывает так. Я не могу посоветовать при высоком давлении, в инсульте какие-то лекарства, которые у меня есть. У меня нету такого лекарства. Поэтому, если у кого-то может быть такие проблемы, давайте будем обращаться к врачу. Хорошо? Именно при высоком давлении именно нужно будет пить те лекарства, которые назначает врач. Извините. Но можно и так, что вот когда эти лекарства или препараты вам не помогают, можно сделать хиджабу или кровопускание по исламу. Хорошо? Это самый эффективный метод при давлении. При низком и при высоком. Можно толковать свои сны по исламу соннике через Google. Google же сейчас шейх же. Поэтому через Google можно. Там есть сонник, исламский сонник. Да. Советую сонник Ибн Сирина. Именно потому что в исламском толковании есть такой алим Ибн Сирин. Он был тавилем или, как бы сказать, толкователем снов по Корану и Сунне.
можно смотреть там. Есть, которые говорят, я посмотрел по Google, что некоторые толкования, которые якобы считаются исламскими, я не думаю, что это исламские. Там можно некоторые, как бы сказать, найти очень греховные состояния, грешные толкования, поэтому давайте не будем. Там есть, можно смотреть именно Сирин. Но то если вот, когда есть вот в Гугле, которые такие аккаунты, которые не считаю исламским, или тех, которые там последний, кто сделал, там пишется парапсихолог такой-такой-то, и уже считается уже, не знаю, смотри, уважаемый Устаз, на территории, где дом Демсалур, где стоят бутылки с водой, часто наблюдаю, как мужчины смачно плюются, можно попросить этого не делать. Попрошу всех этого не делать. Смачно деген жүресің, смачно деген байы көп түкіріп деген сөз. Оны ол қақырып, оны көп қылып қояды деген сөз. Ананың біреулерге неприятно екен, давайте не будем, хорошо? И орысша сөйлеуін ұмытып бардым мен. Ассаламу алейкум Устаз, мен бұндан 20 тире керегі жоқ та, 20 жыл бұрын, балким андан да көп көз аштары барып жүргенде қарады бар екен деші. Кейін күчі қызым 1 жаш 7 ай болгондо ооруп жатып калгам. Ошондо уктап жатканда түндө чоң оор киши үстүмдөн бутумду тебелеп келип кулагымдан кирип кеткендей болду. Азыркыга чейин ойлонуп берем. Ошондо кара дуба жин кирип кетиши мүмкүнбү бир адамга? Алла сизге разы болсун, үйүңүздүн болсун, үйүңүз менен бакубат жашаңыз. Рахмат. Аягы жактырмаган, машалла. Эми тооба кылыңыздар, кимдеги көз ачыкка барса, тооба кылсын. Ислам шариятында же болсо биздин мусулманчылыгыбызда көз ачыктык деген аябай бул чоң күнөө болуп эсептелет. Ага ишенүү, аныкын туура деп айтуу. Мен кээ-бирлерге таң берем да. Азыр деле мисалы алса канча деген жерлерде ушундай бир монтип отуруп алып, теспени алып туруп, сен жакшы адам экенсиң, сенин күйөөң жаман экен. Ушунда отуруп алып шайтандар менен иштешип, субханалла, анан кийин эркек менен аялдын ортосунда как будто бир жакшылык кылып аткандай бир сүрөт көрсөтүшөт да. Ошол себептен субханалла, кимде ошо көз ачыкка барып, ошонукун туура деп, ошонуга ишенип, ошону амал жасап капыр болот. Жаман сөз бекен? Сен мусулмансың, өмүр бою мусулман болуп жүрсөң эле, мына ошол жерден сен ошо ишендиң, ошонун туура амалынын капыр болдуң. Эми азыр кайра ыйман келтириш керек. Ыйман келтириңиз. Ыйман келтириңиз. Бул жерде ар жагынан көп маселе чыгып кетиши мүмкүн. Ал жерде нике маселеси чыгып кетиши мүмкүн. Ошол жерде жашоо көп нерсе чыгат ушуга баргандан кийинчи. Бирок ислам шариятында чоң жаңылма көз карашында бул ошонун туура деп айтса эле, ошонун амалы кылса эле капыр болуп калат, идиден чыгып калат. Келечекте айтып берсе, өткөн чагы кайыпка кийлигишсе эле, ал адашкан болуп эсептелет. Бүттү, кайыпка кийлигишти. Келечегин айтып берип баштады. Сен эртең лекция алат экенсиң десең, аны өлдү да. Же болсо субхан сен эртең бактылуу болосуң деди. Бул уже болду, адашуу. Ошол себептен субхан ошондой адамдар сен ушундай сөз айтып атса, ошо ишенбеңиздер. Эми бирок бул көп убакыт болгон билесиздерби? Бизде динибиз өтө начар болуп турган мезгилде биздин жашообузгачы эки чоң бир эме келген. Кыргызстан качан эгемендүү болгондочу. Ошол мезгилде бизге эң биринчи келген баптисттер болгон. Гитарасын чертип эле гитара таратып калган билесиңерби? Иса Машаях деп эле кылганбыз. Чын болгон, башыбыздан баарыңардан өткөн. Айылдын баары баптист болуп, дин экенде ошонун аркасынан эмне чыгылдап калгандар, туурабы? Ошондон калган саркындылары азыр храм Божийде жүрөт дагы элечи. Аны экинчиси көз ачыктар көбөйгөн. Биз ойлогонбуз ошондо, булардын бул баптисттер капыр, бул ишенбеши, бул көз ачыктар туура деп, ошолор айткан нерсенин баарын макул көрүп калганбыз. Айла жок. Анткени ислам бизге ошо көз ачыктар башташкан. Бирок өзүлөрү адашып жүргөн билген эмес экен да. Анан кийин качан дават келгенден кийин апей там турабыз. 3 күнгө чыгып келип, ыйманды түшүнүп, ла иляха иллаллах мааниси түшүнгөндөн кийин анан койгон биз каякта жүргөнбүз дегенбиз, туурабы, баарыбыз эле. Ушундай кечеде келип, ла иляха иллаллах эң жаман нерсеси, Баткен согушун чыгара коюшуп, анан ошондон даватчылар барган жерде вахабист деп аларды салап, ошол таяк жегендер арасында мен да бармын. Чын айтам, как положено таяк жеп чыкканбыз. Таяк жеп, түн ичинде кубаланып,
айылдын балдары ортого топтолуп 12 өзү сабап топтойт деп келип. Андай болгон Барбулакта. Дешорлукта эле. Барбулакта болду. Унутуп калдым ошо жакшы. Ошондо субханалла ошондой окуя болгон. Анан кийин бул мурунку болгон. Эми ошон үчүн азыр болсо, мына көз ачылган заман. Азыр аалымдар сүйлөдү, раматтык чуага ичкен айлана ушун айтып бер. Ушуну садыбакаштуу айтып бер, максаттамла айтып бер. Азыр калыс мынакей биздин инебиз машалла субханалла. Мына баягы Меккеде жолго өтө сонун ички чиппей ушундай сонун бала экен машалла. Өзүнүн ордунда бизди отургузуп коюп, "Устаз, сиз сүйлөңүз, биз сиз тууралуу сүйлөбөй эле коелу." Ушундай деңгээлде неме рахмат өтө кичипей. Ошолордун баары айтып атат. Бул күнөө. Мына мен да айтып атам субханалла. Эч илими жок эле киши айтып атам. Субханалла. Эме күнөө болот, барбагыла, кылбагыла. Жолобогула. Ойлонбоңуз эми жанакы эгерде сиздин ичиңизге жанагындай нерсе бул васваса деп койгула. Васваса деген шайтан кол салды деп коебуз. Кандай айтканда васваса сырттан кол салуусу бар, иштен кол салуусу бар. Көбүнчө шайтандар васвасаны түштө кылат. Түшүндө ошол жаман түштөрдүн баары шайтандан. Аузубиллахи качан жаман түш көрсө бар, аузубиллахи минеш шайтанир ражим деп айтып ойгонуп кетсең. Аузубиллахи минеш шайтанир ражим айтып анан кийин кайсы жактан сол жакка 3 жолу түкүрүп туруп анан кайра оң жакта жакшы ниет менен жатып алыш керек. Түшүндүңбү? Ошон үчүн ушундай. Ассаламу устаз, сизге Алла разы болсун. Биздин мумундарыбыз ооруйт, бутту колго жыландан даар жасап сүйкөсө болот. Болот. Сыртыңызга сүйкө берсеңиз болот. Эчтеке болот. Өзү сыртка сүйкөсө болот. Ичке жээ жөнүндө маселе туудурат кыла берсе. Ассаламу алейкум устаз. Биздин балабыз 30 жашта, 5-6 жашында түнкүсүн коркуп чочуп ыйлап дем салдырып турчубуз. Кийин университетти жакшы окуп аяктагандан кийин иштеп жүрүп кайра ооруп калды. Бизди ата-энесин жаман көрүп үйдөн качып атат. Врачтар параноидный шизофрения деп таарлаган. Үйдө бир аз жакшы жүрүп кайра Казакстанга качып кетип, ал жакта психбольницада 1,5 жатты. Границадан 5 документ өтүп кетти. Машалла. Азыр кемиде психбольницада жатат. Эмне кылсак болот? Сизден чоң үмүт менен жооп күтөбүз. Негизинде бул эме деген бар. Кадыр Маликов деген устаз бар. Ошонун жин шайтандар жөнүндө, сыйкылар жөнүндө жазган китеби бар. Ошо Кадыр Малик өзүнүн эмесинде мындай жазып түшүндүрөт да, жинди кылуу сыйкыры деген бар. Жинди кылуу адамды акылдан кетирүүчү сыйкыр. Анан мен ошол кишинин китебин көп колдоном. Аны ошол эле мезгилде ошол кишинин айткан нерсени ошол жинди кылуу сыйкырынан кутулуу деген жолду мынакей тоюсун. Мына боборек. Мына ошол китеп мечиттердин баарында бар. Бекер тараткан багыш киши, Алла разы болсун. Мынакей. Ушул китепти аласыңар. Анын ушунун ичинде жинди кылуу сыйкыры деген бар. Анан ошонун биякта кандай жинди кылуу сыйкырын айыктыруу жол бар. Ошону алып машалла окуп көрсөңүздөр. Болбосо алып келсем иншалла окуп көрөлү. Анткени мындайлар айыгат, айыкпай койбойт. Көп айыккан аябай көп. Анткени ошо башында жин шайтан отуруп ушундай кылат деп айтабыз. Ассаламу устаз, жакшы жашым 33-тө, 5 тууганмын, 3 эжем, карындашым бар, жалгыз уулмун, үйлөнөйүн десем окшошпой атат. Таанышып сүйлөшкөнгө эле аракет кылдым, аларга келгенде эле бир себептер чыгып, негизи өңдүү, тилдүү эле балам машалла. Рахмат кичине ушинтип койгула, кичине өзүңөр жөнүндө мындай жакшы мынеңде болуп машалла. Сураңыз дуа кылып коесузбу, чоң рахмат. Амин. Сага да өңдүү анан тилдүү эмес дейсиз. Өңдүү, имандуу машалла, бою сенден бир аз кичинекей болсун. Машалла. Анан кийин өтө бир парасаттуу кыз берсин Кудайым. Көп убактарда ушундайлар келсин. Ушул атпайбы? Кел демге катышкыла. 10 жолу катышыш керек деп ойлойм мен. Демге катышып, биз айтканды кылып турсун, иншалла көп убактарда көз тийген болот. Анан балким субханалла дагы бир нерсе, сиз тандап аткан кыздар башкача болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ата-энеңиз баландайдын кызы бар экен десе, сүйлөшүп көрбөйсүң, мынтип карап көрүп, кыз менен бир сүйлөшүп көрүп эле, анан кийин субханалла ушуну алам дей берсең, болду. Ата-энең ыраазы болсо эле болду, машалла. Ал анан эле сүйүү никеден кийин болуп калат бүт. Болду. Ага сени сүйбөй эле койгулачы. Жагат жакпайт деп издебей эле койгулачы суранчы. Серон ал. Сен азыр сүйүп, күйүп, ушундай жанында жүрөсүң да турабы? Никеге турдуң, автоматически сүйүп каласың, болду, никуда.
Мен жакшы bir досум айткандай, алганга чейин көздү ачып алыш керек, анан жалгандан көздү жумуш керек. Көп тамсыдыр falan göz жумуп койчу алып алгандан кийин алгандан кийин аятта дейт кимди алып алгам депчи. Ошон үчүн субхан алар да. Негизинчи исламдачы эң важный нерсе бар. Бул Кудай менен болгон мамиле, адамдар менен болгон мамиле, анан сен өзүң менен болгон мамиле бар. Кудай менен мамилени түзүп, адамдар менен болгон мамилени түзүп, бирок көп эркек жана аял өзү менен болгон мамилени унутуп калганбыз. Биз өзүбүзгө өзүбүз көп маани бербейбиз. Түшүнөсүңөрбү? Ошон үчүн үйлөнөрдүн алдында карап алгыла, тиердин алдында карап тийгиле, өз ордору менен болсун, карагыла. Анан негизи болбой койбойт экен. Тулуш тараш болот, дагы бир нерсе болот. Анан кийин карганда 50-60ка чыкканда субханалла сүйөт, сүйбөйт деп талашып ажырашпай эле койгула, болду. Макул, аны өзү ушундай нерсе, жашоо, тенденция ушундай. Бузукчулук, фитна кирди. Чын айтам. Азыр женский психолог деген чыккан, мужской психолог деген чыккан. Ошондой нерсе. Бирок шариятыбыздачы өзүңө мына жакшылык кылсаң да өзүңө, жаманчылык кылсаң да өзүңө. Имамдардын бириси чоң бир имам. Мен адам айтам, өтө сүйүп окуган китептерим бар, Имам Газали деген чоң алым. Ушундай деп айткан экен. Эгер бир жактан чырпык эккин келсе дейт. Эккин келсе. Биринчи жерди тандайт турабы? Эгин эгерде жер тандайбы? Анан аны тапкандан кийин жакшылап айда деген. Жакшылап айдап туруп, анан урукту жакшылап танда деген. Кайсысын себесин? Аны таап сепкенден кийин эми жакшылап кара деген. Чыккандан кийин кереги жок нерселерди кесип, керек нерсесин калтырып кой. Отого алдырба. Андан кийин жакшылап сугар дейт. Анан жакшы түшүм алып, ошону жакшылап оруп, анан жакшылап басып ал деген. Бул жакшы сонунда сөз. Деген бул киши эркектерге айтып аткан, аялдарга да айтып аткан. Эгер сен үйлөнөрүн кааласаң, жакшы аялды танда. Бар айтышкан мүмкүн азыр, жакшы аял жок деп, жок, толтура. Чын айтам, жакшы аял толтура. Ошол менен жакшы эркектер толтура. Болгон нерсеси сенин көз карашың туура эмес. Ошон үчүн башында жакшылап карап, пойланы жакшылап тандап, жакшылап айда деген сөзү, ошол аялды алсаң, ошол аялды алып турган болсоң, ошону жакшылап кара, адем аклагын оңдо деген сөз. Ушундай байлыгына карап, сулууна карап, аны жок, иманына караш керек болду. Ушундай нерсе. Үйлөнөрдө анан көп дуа кылыш керек. Бирок эгер иманды алсаң, сен өзүң да иманды болгону шарт. Кээ бирлер медреседин кыздарын алып алып кордоп аткан андан көп. Чын айтам, кыз медреседе окуган байкуш, жанагындай дин исламды окуган, ушундай ушул азыр күйөөгө тием да бактылуу кылам деп ушинтип турат да. Бактылуу кылам деп турат. Ошентип турса эле, баягы эркек эмнекен, эме жол салса эле караңгы көргөндөр бар да, жол салынган аялдар караңгы көргөндөр бар. Кемпир сыяктуу ойлогондор бар. Жок. Ал сенден цивилизованный. Чын айтам. Анткенсе жабынды деген сөз бул болду, денесин башка эч ким көрбөйт деген сөз. Билесиңби? Ушундай сага гана көрсөтөт, башка эч ким көрсөтпөйт. Ушунча деңгээл да, чын акылдын жеткен деңгээл ушундай. Чоң деген, сен үчүн гана деген сөз да. Аны ошону алып алат дагы, кемпирде болбой чеч чалдыккан. Намаз окуп атса, эмне күрөөнү шыбырнап атасың. Алып алган, алганга чейин мен азыр сен тийсең эле мен 5 мал намаз 4 ай даватка кетем деген да. Жок. Карасам дават да жок, намаз да жок. Пиво ичип келип коет кезде. Эмне десе, ошо алганга чейин алып турдум, алгандан катын. Ошол мезгилде иманды сонун жигиттергечи дуралар попадан калган. Жаман көрбөгүлө мен. Ушундай сонун жигиттерге. Бу имандуу намаз окуйт. Ушундай тастаңдап чыгып алып да сенин диниңди курганың жок. Ага чейин азыр сага тийсем эле мен азыр хижап кийип калам деген да. Сага тийсем эле азыр мен оңолуп кетем азыр. Сенсиз жашай албайм, мен укмушмун, мен тиришимдикмин деп аткан. Тийгенден эми байкуш эркек ушундай экен. Эркекте өзгөчө бир нерсе, аял киши дагычы бат эле мындай чечип салат.
Bir erkek kişi demeкен koy şu balalı olup kalsam, tiyinip kalsam жүре берет. Ошону пайгамбар айтканда, имандуу эркек ушундай дейт. Аялын жаман көрүп сүйбөй калса дагы сыйлап жашай берет деген да. Сый. Ушунчалык деңгээлде. Анан кийин ошол себептен кыргызда сөз бар, теги менен тезек кабы менен деп. Аларыңарда карагыла кайсы тезекке, кайсынын тегин карап атканын. Ошондой өзүңө жараша карап, тууралап. Анан карап жүрө 40-ка чыгып кетсеңер кебелерчи. Калай үйлөнгөн күнөөкөрсүңөр. Үйлөнбөй жүргөн эркектин бар күнөөкөр мен байда айткам. Күйөөгө тийбей жүргөн кыздар да күнөөкөр. Мен кыздарга көп айтам, сен атаң менен энеңе үй салып эмне кыласың? Эмне кереги бар сен атаң менен энеңе үйдүн эмне кереги бар? 50-60ка чейин чыгып сала албаган үйдү сага эмне кереги бар? Мен күйөөгө тийсем нормальный жерден узайын дейт да. Какой-то 40ка чыгып кетчү, кечим албай калды все. Үй салам деп жүрчү. Үй салып берем, анан кийин иниме машина алып берем, иниме катындап берем, анан тигинтип берем деп жүр, Россиялап, тияк биякта, Европа, Дубайда жүрүп, азыр субханалла тастандап калып калгандар толуп тура. Анан сөздөн чыгып, эмне болсо, мен эми эч ким албайт го, эптеп бирөөдөн бирди төрөп алсам болду, эптеп бирөөдөн бирөө төрөп алсам болду. Төрөп алсам эле болду, ошо менен жашай берем, бүттү. Ошондо жашасам эле болду, толуп тура ушундай. Ойдун баардыгын эптеп бирөөнү төрөп алып эле, анткени үйү бар, машинеси бар, акчасы бар, бирок эр жок да. Эми эмне кылыш керек? Мышык багалайын десе орус эмес. Күчүк багалайын десе баягы эмес. Эми субханалла эмне кылыш керек? Ушундай деңгээлге түшүп калдык. Силер абал укпайсыз, бирок мен көп угам десемчи. Нике жөнүндө аябай көп айтат элем менчи. Биз илгерки эле состоянияга түшкүм келет менчи. Илгерки мына дети 90-жылга чейин түшкүм келет кайрачы. 90-жылдан алып келип бергенчи урматтуу депутаттар. Чын айтам, 90-жылга эле кайра бергилечи бизге. Мейли таң калганчы бучугу делечи, зайчугу бул өзүнө айткан сүйлөй албаганда, бучукта сүйлөй албаганда тантык деле күйгө тийип кетчей. Чын айтам, о турса эле бирөө турат. Бул аялың десе, деп ошо менен жашап кетти, 10 балалуу болгон. Тандай таска жолуп атасызчы. Анан кийин тандап жүрүп тийгенин карасаң, 3-4 жыл жашагандан кийин 2 баланы кучактап калгандан кийин ажырашып кеткен. Эмне ажырашып кеткен? Сомнениями не сошлись дейт. Эмне мнениясы? 2 жылдан бери эмне? Много гуляет. Ушундай, субханалла, 40 жашта жигит көп. Кыргызды айткан, эркек 2 мезгилде көп. Билесиз ушуну? 2 мезгил көп деген. Ошол көпкөн убакытты мында кыргыздын жакшы сөзү бар. Аталган каада салтын билбеген адам, аял менен эркектерчи азыр ажырашып атат. Ошон үчүн субханалла бар ушундай. Айтайын десе көп. Кийин бир тема кылам коёк, азыр ушул жөнүндө шашпай отуруп туруп, кыпкыргыз элгерге. Урматтуу 90-жылда калып атасың. Барыңар да аялыңар болмок да. Божо барын күйөөсү болмой, тобо калмай. Ошондой. Кыргыздар уже давно 10 миллион болмой. Силер күнөө көрсөңөр 30-40 да үйлөнбөй жүргөндөр божо. Кыргызды артка тартып атасыңар. Артка тартып, жана бузуп атасыңар. Бул дүйнөдө эң жакшы нерсе 3 нерсе бар. Тамак, уйку, анан эр аялдын мамилеси. Түшүнүп атасызбы? Жакшылыктан кур калдыңар силер. Добро пропадает. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дамыла жалпы жамаат эл журт хаж умрага баруу күнөөнү жок кылгандай сихир жин ооруну да жок кылат деген чынбы? Хаж умрага баруу күнөөнү жок кылат. Сихир жин оорусу жөнүндө мен айта албайм. Анткени бирок ошол жерге барганда замзам суу, бирок менен барды, ошондой ооруп жүргөн байкелер, эжикелер барган. Ошондон кийин айыгып кеткендер да болду. Калбай айткандай болбой, барышып, айыгып кадимгидей эле субханалла жакшына болуп калгандар аябай көп. Аны эми ошон үчүн баргыла дебейм. Хаж умрага чыныгы сүннөт деп, Алланын өкүмү деп баргыла. Алла Таала ар бир жакшылыкка 2 жакшылык койгон. Ошол себептен ошол жакшылыкка мен унутуп калдым. Биз унутулуп калыңыздар. Биз Кудай берсе январдын башында барабыз. Ким барабыз деп турган болсо жазылсын, иншалла чогуу барып келебиз. Дагы бир кызматкарды болуп келебиз, Кудай кааласа. Январдын 4-тө вакыт беле, январдын 4-үндө Кудай берсе, бираз ошол чейин документтериңер болсо, тыйыныңар болсо берип коерсиңер болот иншалла. Анан именно ошол намазды ишим болуп кетсин, кара доодан кутулуп кетейин, жин шайтан чыгып кетсин деп окубагыла. Бул жарабайт.
Namazды, орозону, зекетти, хажылыкты бир гана Кудай разы болсо экен. Кудай алдындагы милдетим, парзын деп окугула. Мына чындык ушу Кудай үчүн окугула. Кудай алдында парзым, мен аткарбасам күнөөкөр болуп калам деп окугула. Анын ичинде, ушунун ичинде шипа дагы бар, жолдун ачылышы да бар, бүт баары бар. Эгер десем туура намаз окусаң, туура негизде ушундай хаж умра кыла турган болсоң. Лунати уктап жатып басып кеткендер жиндердин таасириби. Ооба. Зулум чеккен адам жети урпагына чейин каргаса каргыш урпактарга тийеби. Каргабай эле дуасы өтөт деген бар. Каргыш үчүн отдельный тема. Мисалы зулум көргөн, мисалы биз аялыңарды сабап атасың анда былчылдатып элечи. Ошол дуа кыла турган болсо өтүп кетет. Эртең ошо кор болуп бересиң деген сөз. Мына бүгүн аялыңды сабадың, ал айтты: "Я Алла, ушуну бир күн мага кор кылып берчи, ушундай кылып" деп. Кеткен жок сенден. Жоса аял күйөөсүн кордоп, "О Кудайым, ушу аялды мага кайра ушундай акыбалга алып келип бер" десе, эртең место өзгөрүп калат да. Мен көрөм. Көп көрөм ушуну. Аял былчылап сабаткан эркектер азырчы нөл болбой куштар. Мод деделеңдегиси келет, бирок монт караганда чуң болду, эч жака кете албай калат. Ошон үчүн зулум чеккен адамдын дуасы кабыл болот. Ал эми каргыш болсо ушундай. Оозуңан каргыш чыктыбы? Ал асманга көтөрүлүп дагы кимди каргасаң ошого барат. Эгер ошол ага татыктуу болсо, ошого тиет. Эгер ал андай болбосо, Алла адилеттүү да, каргышты кайра өзүнө кайтарып коет. Ошон үчүн кыргыздар каргышың как башыңа деген да. Каргыш өзүң как башыңа келип, таң ошону эч бир кемибей эле өлүп кет десең өлөсүң, шашпа. Бирок башкача өлөсүң. Каргыш менен болгондо башкача өлөт. Ал эми чыны каргышты айтканда, каргаганда жеткендерди көрдүк. Бирок жет атасына чейин деген жөндө айта албайм. Жет урпагына чейин айта албайм. Негизи андай дем окуган эмесмин, агылымдар менен уккан эмесмин. Ушундай. Бирок дайыны жок каргыш менен алектен дайыма каргыш кылып жүрөт го, кээ бирок дайыма каргай берет го. Ошол адамдар жөнүндө бар. Алар ошо өзүнүн каргышы менен өлөт. Ушундай, анык ушундай. Анда урпактарда эмне күнөө дейт. Ошон үчүн ошондой айтпайм, андай жок деп. Урпактарда эмне күнөө жок да андай нерсе. Сен урпаңга чейин жетет деген нерсени Сундук Предковден кино көрүп алган окшойсуңар, Ошондо да ушул жөнүндө айтып койгон. Урподен тыйлардын каргышына жетти. Көп жомокторго ишене бербегиличи. Дайын жок. Корккандан көрөп, бирөөнү сабап коюштан, бирөөнү тартып алыштан, бирөөнү кыйнап коюштан, бирөөнү нахак алдап кетиштен, бирөөнү жана жалган күбө өтүп коюп, бирөөнү түрмөгө киргизип коюштан, жалгандан ушундай кылсаң, анда Кудайым сактасын, эртең азаптын үстүндө эле болосуң, башка жок. Жүрөк көтөрүү исламда кандай? Момундай. Усат. Эки тамаанын эшиктин шыпкасына көтөрүп тийгизип көрүнүш. Эки тамаанын эшектимби же эшиктимби? Эшиктин шыпкасына көтөрүп тийгизип эмне ал? Бүтүн өйдө башын ылдый коюп, көтөрүп саламдатып, эшикке тийгизип өйдө жака. Өлдү ошондойбу? Ошо диватка койдум. Жүрөк көтөрүүдө мындай точно билем. Мындай. Жүрөк тармайсың, мына ылдый жаган өтүрөт. Анан кийин ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лахул мулку вал хамду ала кулли шайин 3 жолу айтасың. Анан кайра бияка ауду калиматла таммат мин кулли шайдон хамматин маматин шарма халак деп уштесиң. Анан бисмилlah деп туруп, анан هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من شفاء ما في الصدور وهدى للمؤمنين деп шифа аяты бар. Канча аят экенин деп атам. Кайсы сүрөдө экенин ушул аятты окуп туруп, анан кийин бисмилlah деп айта турган болсо, ошол көтөрүп болот. Анткени силердин жүрөгүңөр Алланы эстөө менен гана өз калдына келет деген аят бар. Ошол аятка ушундай бир эме кыяс кылып туруп, аны эгер ошол жүрөктүн түйүнө келип, жана аятты анан ошолорду окуса, иншалла жүрөк өз калдына келип токтойт дейт. Ошол себептен ушундай кылабыз. Анан ушул баягы ажа кыт куюп, анан чочутуп ушундай бар го. Мен андай кыла албайм, билбейм, окуган эмесмин. Чын, андай билбейм. Биле десем айтат элем.
Assalamu alaikum. Allah ilimizge ömürüzge bereke versin. Amin. Sıyqır göz tüyü, cin şeytanın korgonu, günümdü kıskaça amaldарды айтып koyasызбы? Эгер ооруп калса кандай амал кылып жүрүш керек? Кийинки суроом, аялдар намахрам бүтүн эркектерге барып массаж жасаса болобу же эркек намахрам аялдарга жасаса болобу? Айтып коесузбу, рахмат. Эми субханалла, бул жөнүндө жин шайтандар коргонуу күнүмдүк маснун деген мен дайыма бир нерсени салып жүрөм өзүм, мынакей бабайк. Мага жагат. Момундун куралы. Кээ бирлерди көрүп атам чөнтөңөрдө. Ушуну алып алыңдар. Бул экиге бөлүнгөн. Эртең менен кеч. Эртең менен кеч. Ана бул тытылып калды байкуш. Бул эски варианттар жагат да мага, жаңалар ичинде мындай башкача болгондой болот. Бирок бул ушуреки окугула деп айтам мына. Коргонуу жолу мынакей. Момундун куралы дуа. Эң жакшысы, эң оңой вариант ушуреки. Момундун куралы деген Юнус Балампуринин киши, биздин досмат Акылбек деген дамылабыз которуп чыккан экен. Мага аябай жагат. 2012-жылы чыккан экен. Негизи 2012-ден бери көтөрүп жүрөм деген сөз да муну үчүнчү. Анткени муну күнүгө кайталап дестерге айткам, истикомат менен дайыма бир амалга бекем болсоңуздар, аз анан саздап коткузат. Дайыма бекем болсок, иншалла ушундан коргоносуздар. Анан кийин өзү массаж жөнүндө маселе деле жок. Жакшы болот эгерде эркекти эркек кылса, аялды аял болса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, менден кайным көп суммада карыз алган, төлөй албай, менин эле атымдан кредит алып, мага берип, кредитин өзүм кайным төлөйм деп карыздан кутулган. Бирок кредитти дагы төлөй албай көбөйттү. Эми кредит алган үчүн тиги дүйнөдө мен жооп беремби? Ооба. Артта болуп эле. Точно жооп бересиң. Анткени ошол алган берген ортодо ортомчу болгондо күнөөкөр. Эч эмеси жок. Бир эмеси жок. Мен бай кредитчине айтып бергем. Кредит албагыла. Банктардан кредит албагыла так. Кереги жок. Керек болсо телефонго да кредит албагыла. Телефонго жанагы балансы кредитке салсаң, ошондой кылбагыла. Кредит азыр кээ бир айтат, азыр кредит албасаң жашай албайсың, байый албайсың. Жок, субхана. Кредит алгандан баштап сен бүттүң деген сөз. Чоң бизнесмендер бар. Мен мына баягы канча миллиарддаган доллар бар адам менен жүрдүм. Бирок субханалла ошол эмесде миллиарддаган банкка карызы бар экен, сом менен бар ушундай. Анан байсыз жок дейт, карызым дейт. Карыз ал монда жүргөн машинеси да кредит, үйү да кредит, бизнеси да кредит. Ал анык эмес. Ал бирөө үчүн иштеп атат. Биз исламда башкача бизде. Мусулмандарда башкача. Ошол себептен кредитти бир бирөөнө да кол салбагыла. Кереги жок. Кичинекейин алып алба, даже телефон албагыла. Рассрочка деген нерсе да этият болуп карагыла. Ошол жерде кредит болуп калбасын. 0,00000 бүтүн бирдемге 100дөн 1 демке 1 кошулса уже процент болот. Ошон үчүн процент бербегиле, процент албагыла. Боо экен көп айтам, алып алдар, ошол жерде турган алганы бар да. Жок эмес. Эми кутулдагы болду. Боо мен жанымда турган Азим деген бала бар, мен турам, жан постоянно жазып берет кызга. Ошол эки мен байкемдин баласы. Ошол качан алам байкем раматлык bir gün çurkap gelip elbe sonuna adam öyle özü daha şuna көп жақсы жүрек. Ана айтады, қарайыттен құтылдым десе. Ойлап, оп, не oldu? Жаңа ит атып салдың арбада атам да, қарайыт. Десем, жоқ дейді, сен түсінбейсің, молда екен деп атса, ана кредиттен құтылдым дейді. Көрсең, қарайыт деп қойшы екен да. Ошондай екен, субханалла. Өмір бойы өзіңді құл біріне байлап берме. Бұл бізде жоқ қылыштың түзілген атайын бір схема. Бирөөнү ошол себептен кереги жок. Кредитке такыр жолоо багыла. Ассаламу алейкум, Алла шүкүр болсун. Биринчи суроо, жолдош абдан тың адам, машалла. Колунан баары да келет экен. Намазын дагы такыр таштабай, убагында окуйт. Аллаху акбар. Бирок шашып туура эмес окуйт экен. Айтам да кемчилик сөз айтып кетсем. Аллаху акбар дегенде Аллаху акбар дейт.
Өзү туура эмес окуп алганда кыжаалат болбойт. 20-дан ашык окуйт. Намазда ошонун баары эмне болду деп мен кыжаалат болом. Бул эмнеден дейт. Эми субханалла, балким эмеси келбейттир. Окуп атканына рахмат эми 20 жылдан бери. Бирок ошол колдон келсе ушундай бир курстарга барып оңдоп койсун да. Эми азыр мен фыкка киргишим келбей атат, анткени фык маселесинде өтө көп сөздөр бар бул жөнүндө. Колдон келсе мисалы ошол сөздүн мааниси толук бузулары канчалык чейин болсо, намаз бузулуп калыш коркунучу бар. Ошол намазды буза турган, сөздүн мааниси бузулуп кала турганча дегенде ката окууга аракет кылыңыздар. Эми барыбыз араб эмеспиз да туурабы? Ошон үчүн айла жок, ошонусу жараша эме кылсын. Эгерде бир адамдын ичинде жин шайтан кирип кеткен кезде жан берсе Аллах кирди бейиш кириши мүмкүнбү? Алла разы болсун. Эми жанакында жин шайтан кирип жүнан бол акылдан кетип калган болсо, ал үчүн сурак болбойт деген ушундай деген нерсе бар. Ошондой болсо деле ахирет күнү Алла Таала өзү чечет баарыбыздын акыбыбызды. Ассаламу алейкум. Сизден Аллах Таалам разы болсун. Сиз көрүп аткан элдерге Аллах Таалам шифасын берсин. Сурам. Жашым 30да, өзүмөн 5 жаш улуу келинди жакшы көрүп калдым. О. Терезени ач койчу. Терезени ач. Аба жетпей баштады мага. Иншаллах, Аллах разы болсун. Ажырашкан 4 баласы бар. Үйдөгүлөрдү кантип көндүрөм? Өзүм үйлөнө элекмин. Кандай сөйт бересиз? Аз болсо, ал болсо кыйналып каласың деп атат. Туура эле айтып атат ошол сага. Угуп койчу ошону. Чын айтам. Угуп кой, Ошо кимдер болсо угуп койгулачы. Никечи бир аз кичине оорураак болот да. Анан ошол себептен никеде мындай чын-чынына келгенде биз исламда деле сүйүүгө орун бар. Эркек болсун, аял болсун, бири-бирин мындай жакшы көрүп, сүйүп жашаганга жетпейт. Чын. Эгерде бири-бирин жакшы көргөн болсочу, оорчулуктагы, жеңилчиликтер оңой өтөт. Мисалы урушса, талашса деле эртең күндө ал кетип калып, жос ошо ойдон талак бер деп кетип калып, жос ажырашпайт ал. Анткени ар жагында жакшы көрүү бар да турабы? Ошол себептен көпчүлүктөрү мындай ушуга көңүл бурушпай эле мындай жашап жүрө беришет. Анан бир нече убакыт келгенде бактысыз экенин билип калат. Анан ошол эле мезгилде азыркы жаш балдар ушул баягы мындай айтканда жеңилирээк, желпирээк баягы ушул мындай десем мурун турмуш көргөн кыздарга ушундай бир көп үйлөнүп аткандар аябай көп. Бирок ошонун аркасында ажырашып кеткен андан көп болгон. Ошон үчүн бул келин аябай акылдуу келин экен. Сен эсиң бар да, акылың бар да, эсиңди жийишиң керек. Жокса эсиң бар да, этегиңди жабышың керек деген сөз. Бул келин туура айтып атат. Сен андан көрөп мындай жакшынакай эле мындай кийинчерээк мындай жакшы эле бирөөнү ал. Бул жерде сөз жок. Мисалы алса, мурун үйлөнгөн болсо, эч бир турмушка чыкпаган кызды албаш керек деп эч ким айтпайт. Ошол эмес мурун үйлөнгөн болсо, сен турмушка чыкпаган болсоң, анда ошол күйөөгө тийбе деп да айта албайбыз. Сен өзүңдүн улуун да алба деп айта албайбыз, өзүңдүн күчүң да алба деп айта албайбыз. Анткени сен субханалла ар биринин өзүнүн орду бар жашоодо. Ар биринин кызыгы бар. Ошон үчүн андан көрө күйөө тийбеген, үйлөнбөгөн болсоң, жакшынакай субханалла бир баки деп коебуз, бир башка эркек көрбөгөн, жакшынакай бир үйдүн кызын алсаң бул жакшы болот. Бирок акмакчылык кээ бир эркектер ушундай бир опуттуу болгон, мурун эркек көргөн, мурун үй бүлө көргөн аялдарга эме кылып, ошо менен бирге эле мындай ошол кийин алган аялы тигиндей болбой кала турган болсо, сен жакшы эмес экенсиң деп мындай бир гана эки аланын ортосундагы нерсеге мындай баа берип кетип калган өзү дурус болбойт. Эми айла жок, айтыш керек болот. Мындай аябай жумшатып айткан ушул болду. Боур экенчи бир жерге байланып калбаш керек. Эгер боул жерин бир жерге байланып калган болсо бүттү сен анда. Эртең проблема. Бул келин туура айтты. Кыйналып каласың. Атынан көндүрбөй эле кой. Атынан көнбөй эле койсун. Ассаламу алейкум. Молдоке, ошо сөз жакшы көрөм да. Адам төрүү кезинде алтын же башка деле тиш салдырса, өлгөндө эмне болот? Ал тиштер,
Алдына чоң рахмат. Негизи алтынды эркек үчүн арам, аял үчүн halal. Аны эми бул жөнүндө да фыкта көптөгөн маселелер айтылган. Бирок ошону колдон келишсе субханалла эркек киши алтынды эме кылбасын, такпасын. Арам боюнча күмүштү деле тишине эме кылбасын. Бирок ошол болсо темирден салса болот деп эле кийме тиштен бар, байлап койгон, үстүнө коронка кылып койгон бар. Эми аны жулуп ала албайбыз да. Ошо менен жуулуп кетип атат. Бирок субханалла колдон келишинче ошол эгерде кийин алына турган болсо, алып аны молдоке бияка коюп коет, анын өзүнүн шарты бар. Бирок эркек үчүн арам экенин унутпагыла. Колго шакек тагып жүргөндөр бар, печатка тагып жүргөндөр алтындан. Бул арам. Эркекке арам. Бергиле аялдарыңарга. Эркекке адал болбойт. Алтын анан жибек. Жакшы эмес. Анан кээ бирлер күмүш деле тагып жүрөсүңөр, мен ошо күмүш деле таганбай койгулаш деп айтмакмын. Ал пайгамбарга тийише алат. Пайгамбар болсо мөөр болгон. Күмүштө ошону баскан. Анан субханалла ал мөөр, государствонун мөөрү болгон. Мухаммад Расулуллах печат. Мына ошол печат болгон себептен пайгамбар тагынган. Анан сүннөт болот, тиги деп айтышат, бирок колдон келсе ал сүннөт мындай мустахаба эле да, ал бекем сүннөт эмес. Алтын тагынбагыла, эркек үчүн оорап келет. Жибек котур кылат. Билесиз ошо. Ошол себептен бул жөнүндө алымда көп айткан. Ассаламу алейкум устаз, сизден Аллах разы болсун. Амин. Устаз жолдо келатып бир эже тосуп калды. Таң атпай сурап калдым, жумушкабы деп. Эже, ооба жумушка, Чымкоргондо иштейм. Сураса кандай деп 500 адам бар. Өзлөрү менен өзлөрү сүйлөшөт. Дары менен гана кармап успокоить этебиз дейт. Сиз алар билбей, устаз алар билбей жүрүшөт да. Куран менен дарыланышты билбей. Алар кантип жеткизебиз? Куран менен дарыланышты. Ойман такыр кетпей дуа кылып атам. Сиз эмне дейсиз? Алып келишет көбүнө, алып келишет. Эми субханалла бар тияка барабыз, мен окуйм деп турган болсо, мен да жиндигине кабам болосун. Тияка врачтар отурат да. Мен айтып аткан нерсеничи, бул жөнүндө айтып аткан нерсем. Кээ бир намаз окуп атып ишенбегендер бар. Силердичи жаныңарда туруп, күлүп жайнап туруп, карап сизди түшүнүп турам менчи. Билем, ал түшүнүп турам бул нерсе бар нерсе экенчи. Бирок бизди 70 жыл материалисттик жашоо менен жатты да. Биз көзүбүзгө көрүп кармаган нерсебизге ишенип койдук биздичи. 70 жыл ушундай болдук. Анан кээ бирлериңер ошо менен чоңоюп калдыңар. Ошону дагы деле оюңарда кетирип намаз окуп атасың, Аллаху акбар деп туруп, тозок барбы же беришип жок барбы. Көр ичинде азап бар десең, ошондой деп басып кетип калат да. Болсо ага толук ыйман келтиргендер болсо качкан, коркуп, ыйлаган, акылынан кетип калган. Тозок жөнүндө айтсам, мындай карап туруп, ох дейди басып кетип каласыңар. Эмне үчүн биз 70 жыл биздин жүрөгүбүздүчү жалган нерсе менен сиңирип бузсалар. Ошол себептен кээ бир убактарда жин шайтан десең да, кээ бирлерге бул жерде келгенден кээ бирлер мыйыңардан күлүп, мындай отурасыңар дагы эле. Ишенген жоксуңар, 10% бул жердечи азырчы ишенген жок тоштой экенбиз. Мен жаныма келгенде деле, мен нормально турам дейм. О, сен нормально жиндисиң деп айтам. Ошон үчүн субханалла жиндик кадамга керек жок. Ал жакта өзү субханалла бир күн келет иншалла. Адамга ишенди байлап бере албайт экенсиң. Адам ишен чын бул жерде болуп аткан нерсени көрүп баягы бир ападан аябай ыраазы болдум. Молдо балам мен кете берейин деди. Эмне болсо мен соп-сок эм дейт. Көрсө ооругандар башкача болуп турбай дейт. Мен оорубай калдым деди. Мен ошондон кийин айттым, мына түшүнгөн адам ушундай болот. Кээ бирлер бар, оо жок катын орсогуй сайып болчу. Жөн эле бир катына тарып депрессияга түшүп аласың да. Чын айтам, болбогон нерсе жашоодо же бул жашоодо субханалла канча нерсе бар. Ошонун ичинде аялың менен бир жолу урушуп койсоң, ошо депрессияга түшүп кетип калбасаң, эртең эмне болот? Кандай болот? Кичинекей нерсеге болсо, кинодо, корейский сериалда ыйлайсың го. Чын, болду, эркек эле боюнча тур, болду, бүттү, субханалла. Аял мейли ал, ушундай таарнат, жанагындай алат, көтөрүп кое бер эчтеке болбойт. Ушундай нерсе. Анан кээ бирлер жиндик канага түшүп каласыз. Ассаламу алейкум устаз, сизге Аллах разы болсун. Суроом толугуп жооп берип коесузбу? Үйдөн көзүмө ар кандай нерсе көрүнө берет. Муну аз бош айтып турабыз, күйөөсү айтып атат да. Сен келе соп калдың деп турат. Көзүмө бир нерсе көрүнөт деп турат. Кээ бир күйөөсү айтып аткан болсо, аял айтып атат, сен жинди болуп калдың деп. Анан жанагындай шизофрения деген эме коюп коет.
Анан кийин дарыны берет. Ошо менен субхан өмүрдү. Мына аз буга мен ишенип турам, ушул аз болду экен депчи. Бирок көбүнчө мисалы алсачы, бул корон иште киргенде бири-бирине жакшы түшүнөсүңөр. Чын айтам. Жалгыз жашайм. Ошону бул жалгыз экен тойс. Ошону үйдү кандай жол менен тазаласам болот же аны сатып жиберген туура болобу? Толук жооп берсеңер жакшы болот эле. Мен толук эле жооп бере атам, машык кыска жооп берген жок. Мен сопсон жооп бере атам иншалла. Үйдү тазалаш керек, сиз тазалаш керек. Үйдүн ичине жүрөт, толтура эле. Мына бул жерде эле толтура сабак укканы келди, толтура. Силер менен кошо келди. Бирөө тоодой болуп, бирөө жөргөнмүчтөй болуп турат. Азыр көрөбүз, чыдайбыз деп бири-бирине сүйлөшүп отурат азыр. Муну эрмекти билебиз деп жүрөөлдө каратак болуп калыптыр. Анча-мынча бүгүн зикирин тедиан туура эмес деп кылган окшойт. Коркпа деп отурушат азырчы. Алар ушундай көрөт, адамды ренгендей көрүп турат да, бул жерде шайтандарчы. Көрүп, ментип карап турат. Кандай экенчи? Мындай өң менен көрүп турат. Кызылбы, көкпү, ошол нерсени көздө жанып турабы? Ушул нерсени ошол менен коркот да. Рукиянчы дем салуучунун алар муну оккан нерсесинен коркпойт. Бул жүрөгүнөн коркот. Жүрөгүндө иманы канча, таквачылык канча болгон сайынчы алар ушунчалык кача баштайт. Ушундай нерсе. Ошол себептен биз ак караңгара сүйлөй беребиз, айта беребиз. Эмне үчүн субханалла бул жүрөктөгү нерсе акыбал. Ушундай. Анан ошондо көп убактарда жанагындай көзүнө көрүнүп аткандар ичине кирип алды деген сөз. Же болсо сырттан сагаймай калып атат, ошол уже ичине кирип алды. Ошол себептен көбүрөөк иман келтиргиле. Көбүрөөк суга намаз окугула. Намаз окуганда дагы айтам, намаз окуп аткандарда жин шайтандан кутулайын деп окубагыла. Айыгып кетейин окубагыла, байып кетейин деп окубагыла. Ал ошонун ичинде бар уже. Всё включено деген тариф бар эмеси? Алла ошо 5 мал намаз окуган. Всё включено там. Рызкың дагы, бактылыгың дагы, бардык нерсе ошонун ичинде. Окуй бер, Кудайга таянып. Ошонун ичинде. Бирок бир нерсе, анын ключу бар да. Ключу бар. Мисалы 500 сом салбасаң, bir там күзбөйт да, билайн күзбөйт. Ошондой эле субханалла калыс Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн окуш керек. Кудай ыраазы болор экен, Кудайым ыраазы болор экен деш керек. Эгер бирөө көрсүн деп кыла турган болсоң, мисалы кээ бирлер мисалы ата-энени сыйлоо жөнүнөн, ата-энесинен корккондон сыйлабаш керек. Ата-энесин мындай бир кандай десем, байлыгы үчүн сыйлоо жок, ата-эне ат үчүн сыйлаш керек да, сыйласаңчы. Жата калып сыйлаш керек мындай айтканда. Атаң менен энең сенин мындай айтканда жарты кудайың деп койсо болот. Кечирип койгула. Андай болбойт, бирок сөздү ат эмес болот. Ата-энеге ушунча чоң мамиле кылыш керек. Ошону Аллах ыраазылыгы үчүн жакшы көрүш керек. Аллах ыраазы үчүн мамиле кылыш керек. Кудайым ыраазы болсо экен. Анткенсечи ошол атаңа Кудай үчүн, Аллах үчүн кыла турган болсоңчу, ошо атаңдын, апаңдын кемчиликтери көрүнбөй калат көзүңө. Атаңдын, апаңдын кемчилиги көрүнбөй калат. Ушунда атаңдын, апаңдын кемчилиги сага көрүнүп атса, сен сыйлап атасың, чай май алып келип баратасың, багып кийип атасың. Эгер кемчиликтерди койчу ушунтип эле бересиң дедиңби, сен демек субханалла, калыс Аллах үчүн эмес экен. Чын жүрүп Аллах үчүн сыйлаган жоксуң. Ошону сыйла Аллах үчүн. Күйөөңдү сыйла Аллах үчүн. Күйөөңдү сыйла, сүй Аллах үчүн. Аялыңды сүй Аллах үчүн болду. Башка нерсе үчүн эмес. Ким Аллах үчүн кылса, бардык нерсе жеңил болот. Ким бирөө үчүн кылса, Алла Таала ошого тапшырып иштейт. Ата-энеңден жаманчылык көрөсүң, бир туугандан жаманчылык көрөсүң, кошунаңан жаманчылык, досуңан жаманчылык көрөсүң. Эгер сен кылган амалдарың, ошолорго кылган амалдарың бир көргөзмө үчүн болсо, калыс Аллах үчүн болсо, анда рахат табасың, машалла. Машалла, хаузбиllahi. Менин биринчи күйөөм каза болгон. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Экинчи турмушка чыксам, 3-4 күн жашадык, андан кийин таштап кетти. Бирок талак бербей кетти. 4 жыл болду. Жок. Мен турмушка чыгайын. Талак жок. Ушул жагы кандай болот? Муну өтө жеңил. Барасыз. Ошол биринчи, жок, экинчи күйөөңүзгө эме кыласыз. Талак бер дейсиз. Айтыңыз таап, ошо уялбай эле, анткенсе турмуш көрүш керек. Анан эгерде ошо талак берсе, анан 3 айдан кийин, анан кийин субханалла, ошо турмушка чыгам деп аткан байкеге турмушка чыксаңыз болот. Эгерде тиги түй орду менен жок болуп кеткен болсо, өлүп калса, анда сиз уже талак өзүңүздө, мындай айтканда, эркек өлөр менен нике бузулат. Болду.
öldü, nike buzuldu. 4 ay idda götürüp misal çını bilgen bolsa, bирок 1 жыл murun ölüp kalıptı degenden olsa, anda subhanallah siz bu şişe turmuşka çıkarsanız болады. Бирок bu talak almayın, ни в коем случае başka yerге çıkpagыла. Talak bermeyin, misalsa hiç kaçan başka güýgө тийгенге bolboydu. Sizdin ruhani baylangan jibиңиz бар деген söz. Sizni başka birine baylantırsınız. Anan talak almagan ayalдар üýlenmegile. Men ayol köp görüp atam. 2-3 bala bolup ketkenleri var. Oşon bardygından zina bolat. Oşo жүргөнүн bardygынан zina günөө bolуп эсептелет. Unutpagıla bunu. Ankense bul jerde Allah Taala'nın bir hikmeti var. Bekerden etken emas. Talak berilbey, can dünyası üzülbey turup bolsa, erten günü oşol ayal kişi başka menен bolboy kalat. 2 varak жазылат. Okup koyarayım 5 minut. Assalamu alaikum ustaz. Birinciden sizden, bizden bardan Allah razı olsun. Allah'ım ahirette sizdi, bizdi barızdı beyiştik kılsın. Sizge gelgen Müslüman bir tuğan barını şifa tap ketsin, olmayın. Birinci soru, köz tüyü, karada ötüşüpçe eskirip ketken bolsa, ayga, tak ayga. Sebebi 1-2 yıl murda 1-2 yıl murda öte şair жүргөн, optimist adam elek. Бирок sizge gelgenden beri жақшы жылыш бар. Hazır menin ойландырган маселе эске тутум, көздүн көрүүсү, сүйлөө, реч, кан басым жогору, корккондо тирүү адамдын эмес, жандыктардан эмес, машинадан, фарасынан, акчадагы адамдын сүрөттөрү, кээ бир добуштардан китеп окуйун десем, тилим араб тамгаларын үйрөнүп, ошол араб тамгалары да корку сезим жаратат экен. Biz жерди тиктеген боюнча, бир жерди тиктеген боюнча ойлонуп калам. Ушул сыяктуу нерселер кетеби жок. Ойлор кетпей жатат. Намаз окуганда bir az жеңилдеп калат. Экинчи суроо, кара дуа кылып окуткан адамдын бул дүйнө акыретте эмне болот? Үчүнчү суроо, балдарыма ихлас фалак нас сүрөр менен дем салат боло береби? Өзүм ооруп турган убакта деген чоң рахмат. Машалла. Машалла. Эмне дейм? Айыкпагандар болбойт экен. Какысы айыгат, калган нерсе сизден. Болот аткан нерсенин баардыгы ошо көз түйүүнүн белгиси. Көп убактарда 3 айтабыз, ошо жиндердин көз тийгенден да ошондой болот деп айтабыз, акылдан кетип баштайт. Ошол үчүн көз түйүүдө негизинде кара дубалан жин кирген коркунучтуураак эмес. Коркунучтуу субханалла көз түйүү. Ушуну унутпаңыздар, көз түйүү бул коркунучтуураак деп айтам. Эмне үчүн көз түйгөн адамдардын жашоосу такыр өзгөрөт. 4 нерсе өзгөрөт. Адамдын ден соолугу өзгөрөт. Ден соолугу бузулат. Экинчisi психологиясы бузулат. Үчүнчүсү үй бүлөсү бузулат. Төртүнчүсү иш аракети. Мисалга иш болуп аткан иш жүрбөй калат. Качан мындан тазалангандан кийин ошо 4 нерсе өзүнүн ордуна кайра келет. Биринчиси иши келет, андан кийинкиси үй бүлөсү келет, андан психологиясы ордуна келет, андан ден соолугу ордуна келет. Мына ушул 4 нерсе оңолот. Ошон үчүн кээ бирлер жол ачасызбы деп берет, ооба деп койсоң бул көз ачкенде ойлоп калат. Жок, субхан, сенде бар нерсе чыкса эле болду. Машалла, ушул 4 нерсе кайра өзүнө кайтып келет сага. Сонун бол ордуна келет, машалла. Бүт бардын. Ошон үчүн кээ бирлердин арак ичип кеткен байкелер алып келе бер десем, кээ бирлер мындай сабап койчу деп коет. Жок, субхан, сабап коюшка жетишебиз. Бирок ошол именно ошол кишиде көз түйүү же кара болуп турган болсо сабап зачем? Ал айгат, просто ошол именно ошо психология бузулуп калат. Ичпейин дейт, сурайсың, ичейин, 3 күн эле ичип алам дейт да. Эмне үчүн дейт? Бул белгилүү болду, машалла. Бир 5-6 күнөн 10 күнчө окуса ордуна келип калат. Анан кийин кара дуа окуткан адамдын ахиретте орду тозоктон башка жок. Мен бир сагамда айткан элем. Ар бир көз ачыкты, ар бир кара дуа окуткан адамды кечирип эле койгула. Geçip saldı lattas. Emne üçün bilesizler? Al baykuş. Al öttö çoğun baykuş.
Өтө чоң өкүнүчтүү адам. Ал өлү элек жатып өзүнө жаназа окуган адам ал. Болду. Эмне үчүн дебейсизби? Анткени себеп субханалла бара турган жер тозок. Болду. Бай жашасын, акылдуу болсун, ким болсун, мына алар аяп коюш керек. Кечирип теле сала бергиле, болду, бүттү, ордун тапты. Алар кыжалат болбогула, каяка барат, эмне болот, кантип күйөт, кайсы жери күйөт деп сурабай эле койгула. Дегеним субханалла, бүттү, иши бүттү, омин. Кыргызча омин, Аллаху акбар деп койгон. Бүттү, омин, Аллаху акбар, иши бүттү. Бүттү, ал эч качан бактылуу боло албайт болду. Өмүр бою жан дүйнөсү кыйналып, жан дүйнөсү болуп түтүп, ошон жүргөн субханалла өлгөндөн кийин ыймансыз өлөт, өлгөндөн кийин тозокко чөксө. Hidayet dilesечи Аларга эми хидаят тилеп койбойбуз, бирок капырларга хидаят тилебейт. Ыйман тилебейт. Күнөөсү кечти дебейбиз. Аларга бар бир акыйкат нерсени айтып түшүнбөсө, субханалла болду, эмне кыласың? Болду, ал орду бар, всё. Көз ачыкка барган адамдар тооба кылгылай. Сен деле ордуң ошондой. Ар бир басып бараткан кадамыңа күнөө жазылат го тоо. Мешитке басып бараткан кадамыңа сооп жазылат да. Ал эми көз ачыкка бараткандын кадамына күнөө жазылат. Жыттаган демиңе дагы, дем алган демиңе дагы күнөө жазылат. Ошол жерде отурганыңа да эме болот. Күнөө жазылат. Аны эң жаман нерсеси ошо көз ачыкка бир жолу кирип чыккандан кийин ошо сага жинден бир 1000ге жакын жин сага байланып чыгат. Болду. Ошол анан сенин балдарыңа зыян берет. Кээ бирлер бар да жанагындай соодан болуп кетсин деп окутуп келип анан немесени сууга чачып отурбайсыңарбы? Мына ошолордун баардыгы да ар бир тамган эмесинде бирден жин бар. Анан ошол келген адамга жин кире калып туруп, акылдайын сеникин товар калдырып атат. Ошондон анан бир күндөн кийин болот. Баягы бир айтат, молдоке бирөөнө бардым эле, айткан 3 жылга чейин сага береке болуп турат. 3 жылдан кийин мен жооп бербейм деген. 3 жыл өткөндөн кийин бүт ошо тапкан нерсем банкрот болуп, бүт товарым күйүп жок болуп кетти. Эми мен эмне кылам деп. Болду, 3 жылга чейин жиндер сага жардам берип турган турбайбы? Эми субханалла, ошондой ал батылдыкы, бузукулуктуку, күнөө иштик ушундай. Ал бир нече убакытка сени жыргатат, анан кийин анан ишиң бүтөт. Ушундай нерсе. Күйөөлөрдү окутуп аткан аялдар октолуп атпайбы? Башын айлантып. Якыбы башка аялга барбасын деп. 30 аяктан жакшы болот. Бирок күйөөң кичине кызганчак болуп баштайт. Анан бир меден кийин ар бир кадамын эсептеп баштайт. Анан кийин бир нече убакыттан кийин бир 40га чыгып калган импотент болду. Импотенттен күйөө сабыр берет. Бүттү уже. Аялга жарабайт ал, кечирип койгула. Окутулган эркектин баардыгы тең ошондой болот, жарабайт. Анда барганда кайненеси барган, аялы барган, бир тааны барган, дагы бирөө барган окуткан. Бактылуу болуп кетсин дегенде байлап койгон. Болду, баш оору менен эметиле, анын үйүндө күнүгө чыр-чатак ызы-чуу боло берет. Өмүр бою, бирок бир да жакшылык көрбөй жашап өтө беришет. Окуткан сен ушундай болот. Анан кээ бирлер бир кызды жакшы көрүп калып, ошону барып окутуп алып алдыңар. Кытайский куклалар чыгып атыптыр, кишиге окшош. Интернеттен көрдүм, TikTok'та жүрөт. Бет мит койсо кишиникиндей экен го. Ошондой эле болот. Жана бирөө жер, ой, тур десең бек басып коет, ой, тур десең бек басып коет. Ошондой күйөөлүү, ошондой аялдуу болуп каласыңар. Мунун ар жагы жаман. Мен практик адаммын. Практик деген субансылар мен мындай силер мага практика бересиз. Ар бир сүйлөшүп, ар көрүп атып тургандан кийин ошону айтып атам. Андый башынан өткөн себепти силерге айтып берип атам бул нерсени. Ушундай бири-биринен ажырай албайт да. Өмүр бою ит менен мышык болуп жашап жүрө берет. Сүйбөйт, бирок кете албайт. Байлап койгондо. Ошондой жашоонун эмне кереги бар турабы? Аны чеч, ар жакка бер жакка. Адам баласына укук берилген, Алла Тааланын жакшылыктар берген, ошону караш керек турган. Ошон үчүн көз ачтарды жанагыларды аяп койгула.
Алар бара турган жери бар экен, Hem Kudayım barıza insaf versin, iman versin, tuğanlarım Allah barına şifa versin. Şu yüz yerinizlere Kuday versin, ona yoldan barıp alыңыздар. Şu jaman oğrulardan eli jutunuzda Allah öz saktasın. Uşundan şu yerge gelip darı şifa da koyun, şu yerge gelip atasızlar. Allah barı şifa versin, sevgilerinizlerden dağı. Ben daim aytım ki bu tartı otat, bugün tartı otat. Biroq oşol tartışına sebep silersiңер да, сүйлөп аткан силерсиңер мени. Demek kança mına kalp aytkanda bolбойм, gününe жок дегенде bir 5 adam ustaz bugünden başlap namaz okup başladım. Ustaz bugünden başlap düşündüm. Bugünden başlap uy bilen oң olup başladı. Bugünden başlap bol nerse kılıp başladım. Ustaz bugünden başlap ben to'g'ri emas жүргөнүн тагы to'g'ri түшүндүм дегенде мен subhanallah мында ичимден силерге рахмат айтам да. Силер ушул шериксиңер. Чын айтам. Ошол шерик болгон себебинен subhanallah канчадан да шипа табат болуш деп ойлойм да. Анткени силер ушу кулаңардын акысын берип, денеңердин акысын берип, акчаңардын акысын берип ушул жерде жүрөсүңөр. Ошон үчүн бул жакшылыкка силер да шериксиңер Кудай буйрса. Канча нерсе болсун, силер шерик, Кудай буйрса, ахиретте Кудай буйрса, ошо сооптор бөлүшкөн болчу кетебиз каласа. Бирөө дагы эметилбейт. Ушундай айткандар. Ошон үчүн колдон келишинче машаллах мындай бир биз айткандай кылып, динибизди кандай түшүндүргөндөй кылып, ушундай жашаганга аракет кылалы. Жөн эле жашап койбош керек адам. Мен ушундай эле берем. Өзүңө да пайдаң жок, өзгөгө да пайдаң жок, жашабаш керек. Жок дегенде бир кичинекей мышыкка болсо да пайдаң тийсин. Пайдалуу жашаганга үйрөнөлү. Макулбу? Эгер эч ким пайдабыз тийбей жатса, анда эч кимге зыян бербей эле коелу. Туурабы? Ушундай жашоо. Ушул жашоо биздин жашообуз. Биздин тандообуз болсун. Бизде уккан сөздөргө амал кылганга аракет кылыңыздар. Анан сөзсүз ахиреттик пайда табасыздар Алла кааласа. Аллах разы болсун. Эгерде туура эмес нерсе болсо, бул кишилерге кызмат кылып аткан жамааттын ичинде биз эми эл экен, кээ бирөө грубый мамиле кылып, сөгүп сагыз урушуп кеткен болсоңор, кечирим сурайм эми. Анткени силер кемчиликтүүгөнбүз. Эгерде силер ойлогондой молдо болбой калсам мен, анда дагы кечирим сурайм, субханалла. Бизден кеткен болсо кечирип коюңуздар. Балким силер башкача ойлоп келгенсиңер. Анда да кечирим сурайбыз. Анткени болгон мушреки. Баарыңарга жетишейин деп 5 секундтан карап атам, башка айлам жок. Эгерде мына бөлө турган болсам, азыр бул жердеги акыркын бул дубалдын ичинен 4 күндөн кийин чыгасыңдар. Бирок субханалла, ошол нерсеге аябай көңүл буруп, силердин ушул ыхлас кылганыңыз, ыхласыңардын себебинен ушул нерсе болуп атат. Анан бизден ошол туура эмес мамиле болсо кечирип коюңуздар. Желкеге көбүрөөк чаап койсом кечирип коюңуздар. Жамбашка көбүрөөк чаап койсом кечирип коюңуздар, субханалла. Мен кечирим суранып уялбайм. Эмне үчүн дегенде эртең Алланын алдына барам, точно билем. Эртең Алланын алдына точно барабыз. Мен да өлөм, силер да өлөсүңөр, өлбөгөн эч ким болбойт. Бардыгы тең өлүм дамытат. Оору өлөбү, соо жүрүп өлөбү, бирок өлөбүз. Кудай алдында акыбыз бар, сурак болот. Ошол мезде субханалла силер бизге жүрөгөрдө жаман нерсе менен кетип калбагыла. Bu яктан жаман нерсе менен кетпегиле суранчы. А силерге мен эч бир претензиям жок. Чын айтам. Мен силерди Аллах үчүн баарыңарды жакшы көрөм, без исключения, субханалла. Ушундай жакшы көрөм, машалла, Кудайым өзү жүрөгүмө баарыңарды батырып салсын. Жүрөк ушундай бата берет. Мавляна айткандай, ушундай Мавляна ушундай айтканда, кел дейт исламдын коюнда, сен ага баарын бата бересиң дейт. Кимдин жүрөгүндө иман боло турган болсо, момундар бата берет, субханалла. Ошон силер батасыңар менин жүрөгүмө Кудай кааласа. Иншалла. Анан силер дуаңарга муктажбыз. Силер дуа кылып туруңуздар. Намазыңыздарда мындай деле болсо, бир аз биз үчүн дуа кылып коюңуздар, я Алла. Ушу жаман эрмекти, я Алла, бир колдоп койчу, я Алла. Дагы бир күч кубат берип койчу, я Алла. Ушул бир иман, бөтөнчө иман тилеп коелачы мага. Анткени сен субханалла иман болбосо болбойт. А дүйнө кара келсин. Бүгүн бар, эртең жок. Көрүп атам, субханалла. 10 тыйын жок жерде жашаганбыз. Субханалла. Чын айтам, адам жашай берет. Бирок имансыз жашай албайт. Ошон бир иман тилеп коюңуздар. Анан сыртта эжекелерибиз тамак жасап көрдүңөр, жеңелерим менен, айылдаш, алтын жеңелерим мененчи. Алтын байкелерим ушул 6-дан баштап кызмат кылат силерге. Мантысы бышпай калса кечирип коесуздар, Пирашкелери бышпай калса кечирип коесуздар, машалла. Эмне кылабыз эми? Мынтип ачып көргүлө, биринчи жеңден быштырышпа, бышпаса кам берип койсоңор, бышкан берип коет, туурабы? Эми кемчиликтүү да суу, бул нерселерден да шеф болуулар жасап аткан жок да. Кайнар групп жок да бул жердечи. Бул жерде субхана калмагашы групп да. Анан туура эмес болсо, анан ташып келгенде светти юз колат чарсы эшиктин алдында турган. Эшиктин алдында турганда юз коюң.
Анан эми бул жерде анча-мынча машина ташып келип атат. Алар да кечирип коёлар, грубый алар. А мен тамашалап атам, гонка кылып жүрөсүңөр депчи. Ушундай. Ошол себептен субханалла. Кимден кемчилик кетсе, баары кечирип коярсыздар. Негизи кечиримдүүлүкчү бул момундун сыпаты машалла. Анан эми кемчилик кетпей койбойт экен. Бирок ушул жерде ушул мына 4 бурчтук иши эмне болуп атса, ушунун баардыгы ушул сиздердин алдыңарда кызмат үчүн. Биз да силердин кызматкерлерибиз. Молдо болуп ушинтип турганыбыз менен, бирок силердин кызматыңардабыз биз. Силердин алдыңардабыз биз. Субханалла. Силер болбосоңор биз кылбайт элек. Бул силерди болсо Аллах алып келди, кызмат кыл деп. Ушундай. Ошон үчүн бизден кечиресиздерби? Чөтөр мындай сууска. Если чё деген турсаң ошо. Жакшы мамиле кылды. Машалла, силердин себебиңерден Кудайга шүгүр. Медресени бияр кылып көп нерсе иш болуп атат, чын айтам. Айтсам азыр рия болуп кетиши мүмкүн да. Канча бөйрөктөр которулуп атат, канча жүрөктөр которулуп атат. Субханалла, силердин себебиңерден. Канча да медресе балдар окуп атат, Иорданияда окуп атат, Турцияда окуп атат, баарыңар шериксиңер ошого. Чын айтам. Анткени себеп субханалла биз өзүбүзгө жыйып кала турган дүйнөдө жашабайбыз. Кереги жоктун баарынан чыдап кеткенге аракеттебиз биз. Ахиретке кереги жок нерсенин баарын чыдап кеткенге аракет кылып атабыз. Ошон үчүн сураңыз. Силер бүт нерсе шериксиңер. Монун курулушуна да шериксиңер, медресени иштеп атканына шериксиңер, ден соолугуна ажырап жанагы кыйналгандар баары шерик. Үй өрттөнүп кеткендерге да шериксиңер да. Башка үй салып берилгенге. Канча кедейген багалдар бар. Ушундай нерсе. Канча дамылалар чыгып атат силердин себебиңер менен. Силер болгон бир 3 же 10 жолу келип кеттиң, бирок Кудайга шүгүр, сенин себебиң менен ар жакта толтура молдукелер окуп атат. Ушу чоң эмичте канча детса, канча мечит болгон болсо, силердин себебиңер менен жылып атат азыр. Чын. Ушундай. Бир айыл мына бул бала 120 тонн силердин себебиңер менен субханалла жылып курсагы тоюп отурат. Ушундай. Себепсиңер силер. Жакшылыктарды бербек экенбиз. Анда шерик болуп алга жыла берелби иншалла? Болду. Дуа кылабыз, Алла разы болсун. Субханалла ва хамдик. Ашара анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым сен бизден разы бол. Ахирет жүздөрү жарык кыл. Аллахым сен бизди колдо өзүң жолдо. Я Раббы, бардыгыбызды фитна фасаттан сакты. Имандарды хидаят бер, туура жолдон адаштырба. О Аллахым, эл журтка тынччылык бер. О эл журтка тынччылык бер. Эл журтка тынччылык бер. Афааттан алыс кыл. Алла көрө албастан алыс кыл. О Алла, иштен келген душмандарыбызды алыс кыл. Эл жерибизге тынччылык бер. Тынччылык бер, Аллахым өзүң тынччылык бер. Рахмет.